Сахна жылдызы, чанда жаралган талант, ички дүйнөсү таза, ишенчек жан-жана ак мөөрдүн элесин берген акку. Бирок трагедияга айланган өмүр, армандуу тагдыр аркылуу Таттыбөбө Турсунбаеваны ушул күнгө чейин коомчулук жүрөгүндө сактап келет. Дүйүм журттун сулуулугун көтөргөн деп акын Жолон Мамытов сулуулуктун, бактысыздыктын оор жүгүн көтөргөнүн айтса, белгилүү кинорежиссер жана ал менен бир мектепте окуган Геннадий Базаров өнөр бийиктигине жетүүгө далалат кылган актрисанын чыгармачылыгы башкалардан өмүр тагдыры менен айырмаланып турганын айтат. Она была обаятельна. Таттыбөбө орто мектепте абдан активдүү болчу. Ал ошол мезгилде мектеп сахналарында да ушунчалык тапшырманы берилүү менен ийинине жеткире атактуу актрисаларды ойночу. Бирок ошол эле маалда мен атактуу актриса болом деп айтчу. Таттыбөбө Турсунбаева 1944-жылы Жумгал районунун Чайек айылында туулган. 1960-жылы 16 жашында Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмада биринчи жолу тартылган. 70-жылдары жаштардын көбү Таттыбөбөнү көрүү үчүн театрга агылып келгенин замандаштары эскерет. Өзүнүн эле турпаты, өзүнүн эле мындай чыгып берген, эч репетициясы жок, эч кандай даярдыгы жок эле, өзү даяр болуп турар эле да, ушундай өзүнүн ойногондору. Азыр ушул күнгө чейин көз алдында турат анын ойногон ролдору. Мен биринчи театрга келгенде 72-жылы эле ошондо Ромео Жюльеттен Эшимбеков экөө ойноп аткан экен. Ошондо көзүнүн күйүп жангандары, экөөнүн аткарган ой ролдору мен али күндө эсимде турат. Эми бери карагыла. Жумушуңарга бара берсиңер болот. Мындан ары кимде ким колхозго зыян келтирсе, так ушундай болот. Таттыбөбө жараткан Акмөр, Жулиетта, Дездамона, Зулайка, Уркуя сыяктуу жүздөн ашуун каармандардын образын жараткан. Тбилисиде өткөн бүткүл союздук конкурста өнөр позайым, советтик атуулдун эрдиги аттуу дипломго татыган. Республиканын эмгек сиңирген артисти, СССР кинематографисттер союзунун жана Кыргызстандын театр ишмерлер союзунун мүчөсү. Ошондой эле бир нече мамлекеттик жана чет элдик сыйлыктарга татыган. Она была очень талантливая. Ал роллорду аткарганда башкалардай экилентип же бир өзгөчө көркөмдөбөстөн жөнөкөй турмуштагыдай ойночу. Ошондон улам жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы, жүрүм-туруму жүрөккө жетимдүү болгон. Эми жетилип, мөмө төгөрдө театр жылдызы сахнаны калтырып кеткен убакта Таттыбөбө Турсунбаева 37 жашта болгон. Эгер азыр көзү тирүү болсо, театр жылдызы 67 жашка чыкмак. Мерим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.